Саламатсыздар, жашоо машыгуучулар, кандайсыздар? Күнүңүздөр кандай өтүп атат? Бүгүн дагы бир түз эфир чыгайын дедим. Азыр үйдөн чыгып кетейин. Түз эфирге кошулуңуздар келсе кошулуңуздар. Бүгүнкү темабыз деле ар дайымкы тема жашоого машыгуу, жашоону өнүктүрүү. Жашоодо кандайсың? Алейкум салам, жакшы. Жашоону жеңилдетүү, жашоону өнүктүрүү, кыялдарга жетүү, максаттарга жетүү сыяктуу темаларда эгер кошулгусу келгендер болсо, сурооңуздар болсо, сөзсүз бериңиздер. Мен да жооп берейин. Билген темалар боюнча болсо, ошол кандайсыздар? Эмне жумуштар кылып атасыздар? Каяктан кошулуп атасыздар? Жашооңуздар кандай болуп атат? Ошол темалар боюнча сүйлөшөбүз бүгүн. Жашоо керемет. Бул жашоого биз өзүбүз тандап келбейбиз да, качан төрөлөрүбүздү, каяк төрөлөрүбүздү билбейбиз да, туурабы? Ал чоң тагдыр. Чоң тагдыр деген бул биздин колубузда болбогон нерселер чоң тагдыр. Мисалы, күн чыгып атат, дагы кандай бар? Биз ушул жерде төрөлдүк, аял, эркек, бул чоң тагдырда. Бирок төрөлгөндөн кийин биз кайсыл жака барарыбызды же эмне кыларыбызды өзүбүз тандайбыз да, ошол нерсеничи, эмне жумуш кыларыбызды. Биздин ошол жашоого машыгуу деген сөз өзүбүздүн каалаган нерселерди кантип аткарабыз, анан кантип ошол каалаган жашоого жетебиз. Ошол темаларда, анткени мисалы мектепте окуйсуз, 11-класска чейин белгилүү бир нерселерди үйрөнөсүз. Жашоодо үйрөнө турган нерселер аябай көп да, бир адамдын өмүрү жетпейт, баардык нерсени үйрөнө берсе. Ошого эң жакшысы жашоодогу адам өзүнө жаккан нерсесин тандап алып, ошол жактан өнүксө, ал өзү да бактылуу болот, ошол нерсеси менен башкаларга да чоң жардам бере алат. Ошол менин жашоом боюнча жаңы келгендер суроо болушу мүмкүн, бул ким деп. Менин атым Максат Муктаров, азыркы учурда Кытайда жашайм. Ага чейин Германия, Америка, Россияда жашап келгем. Азыр 8 жылдыр Кытайда жашайм, биякта ишкермин. Ошол эле убакта мен эл аралык коучмун. Коуч деген сөз жашоого машыктыруучу, life coach. Ошо жашоодогу жаңы лайфхак болсун, жашоону кантип оңойлоштуруу же өнүгүү же дүйнөнү таануу боюнча көп нерсе үйрөнгүм келет, үйрөнөм, анан ошолор менен бөлүшөм. Бир кошулуучу кошуп коеюн. Бүгүн бир аз эме түз эфир кыскараак болот, азыр жумушка жеткичейин эме кылайын дедим, жумуштар турат. Саламатсызбы? Суроо берсем болот сизге. Мен Иркутский шаарынан чыгып атам эфирге. Кандай? Каяктан чыгып атасыз? Иркутский шаарынан. Иркутск, Иркутсктан. Аякта канча жылдан бери жашайсыз? 5 жыл болуп калды. 5 жыл. Аякта жумуш кыласызбы же үй бүлөңүз мененсизби? Жок, Бишкектен турмушка чыгып, ушул жакта күйөөм иш кылчу экен, ошол жерге келип калдым. Сиз анда Иркутска келин болуп калыпсыз да? Ооба. Ошо азыр учурда балам ошо менин суроом болсо, өзүңдүн жакшы көргөн жумушуңду кантип тапсаң болот, ошо предназначение деп коет го орустарда. Сиз бала чакаңыз барбы? Ооба, балам бар, 4 жашта. 4 жашта. Өзүңүздүн жаккан нерсеңиз табышын обычно адамдын өзүнүн жаккан нерсеси 7 жана 14 жашта калыптанат экен да, 7 жаштан 14 жашка чейин. Баягындай сүйгөн нерсеси, значит сиздики бар экен да. Сиз азыр өзүңүз таппай жүрсөңүз, балким ошол ата-энеңизден сурайсыз же мугалимдерден сурайсыз, кичинеңизде эмнени жакшы көрөсүңүз. Элдер сырттан айтат, ошону бир карап көрөсүз. Бир, экинчиси, жанагы бир нерсе кылып атканда, эгер зерикпесеңиз, убакыт өтүп кетсе тез эле, значит ошол нерсе болгон болот. Биринчи эмеден баштайсыз да, бир хобби сыяктуу эмнени жакшы көрөсүз, ошол нерседен баштайсыз. Анан
Siz bu jumuş boyunca aytасызбы же жөн эле бирдемке кылуу үчүнбү? Жумуш боюнча ошо иштегенге. Siz az иштейсизби, иштебейсизби? Азыр күйөөмө жардам берип турам, өзүмдүн жумушум жок. Köyümüzge жардам берип дегенде эме барбы? Бизнес класстары же Ооба. Күйөөм болсо индивидуальный предприниматель болуп, машинанын аксессуары, автомобилдин аксессуары сатып иштейт. Анан ошол жака барып сатышып, жардам берип турам кейде. Анан өзүнчө суроо бар, өзүнчө башка бир сфераны тандап, мындай более женский тандашым керек же связь үзүлүп калды. же ошо күйөөмө жардам берип иштешим керекпи, ошол суроо мен мынтип айтмакмын да, көп үй бүлөлөргөчү, өзүм жашоомдон, элдин жашоонан караганда аял киши аябай мисалы жолдошуна мындай поддержка кылып жардам берсе, жолдошу ошол акчаны табат да. Сизге кылган нерсеңиз акча табайын эмес, просто баягы сиздин жашооңузга кызыккан нерсеңизди таап алсаңыз, ал акча алып келсе да, алып келбесе дагы айырмасы жок. Ошондо сиз баягы зерикпей жашоодогу бир эме салым кошкон болосуз да, өзүңүзгө жаккан нерсеңизди кылган болосуз. Так мен да акча табайын, жолдошум да акча табайын дегенде, бул жерде баягы өзгөчө эркектерге бир аз кыйын болуп калат. Эгер аял киши акча таап эме кылса, анткени убакыт аз бөлүнүп калат, анан баягындай концентрация болот, анан эркектин жумушу баягындай аябай күчтүү боло албайт да. Ошого мен көбүнчө айтмак элем, ошо келинчектер жолдошторуна баягындай поддержка кылып жардам берсе, жардам дегенде эмне, ошо үйдөгү аял заттын кылган нерсесин аябай жакшы кылса, чоң жардам болот. Анан ошол мисалы сизде иштеп акча тапсаңыз, ошол акчаны жолдошуңуз дагы үстүнө кошуп таап коет да, анда проблема болбойт. Анткени бир адам, мен дагы көп айтам ушул нерсени, Америкада, Чикагода жашаганда, бизде Средний Азиядан баргандар аял да иштейт, жолдош да иштейт, бирок экөөнүн тең акчасы жетпейт да бир нерсеге. Анан баягы арабтар бар же түрктөр бар, культурасында алар аялдарын иштетпейт экен. Анан алар бир эле киши иштейт, акчалары көп да бизденчи. Анан таң кала берчүмүн да, неге булардын ошо балдары бар, бир эле киши иштейт, ушунча акча таап атат. Биз баарыбыз иштейбиз, балдарыбыз да иштейт, бирок акчабыз жетпейт да. Ошол сыяктуу болуп, анан ошондо бир техниканы түшүндүм. Бул бардыгыны Кудай берет экен, рызкыны. Ошо бир кишиден да канча кааласаңыз бере берет, кааласаңыз эки киши ичсе алга да бере берет, бирок эки киши иштегенде көп табат деген нерсе жок экен. Азыр могу байларды караңыз, же иштеген баягындай бизнесмендер караңыз, ал жолдош жалгыз өзү эле иштейт, аял иштеген кереги жок, мисалы да. Ошол сыяктуу. Сиз дагы мисалы мынтип жашоодон зериги баягы эмне кылайын бирдемке десеңиз, баягындай хобби сыяктуу бирдемке кылып же жардам берип сизге кызыккан нерсени кылсаңыз болот, бирок сөзсүз акча таап эме кылам дегендин ордуна мен айтмакмын, менин личный советим ошо үй бүлөңүзгө жардам берсеңиз жакшы болот, балаңызга, анан жолдошуңузга ошол сыяктуучу. Бирок кызыккан нерсеңиз сөзсүз кылыңыз, анткени мисалы кызыккан нерсеңиз эмне болушу мүмкүн, бир хобби болушу мүмкүн, бирдемке тигесизби же бирдемке кыласызбы интернеттен сыяктуучу. Ошол өзүңүзгө жаккан нерсе хобби болсун, мисалы профессия да алчы. Киясакинин бир сөзү бар, адамдын бир профессиясы болот, баягы призвание сыяктуу. Ал жактан не обязательно акча табыш керек. Бирок биз канча бизнеси болсо болот. Бирок шыгыңыз болсо бизнеске же башка нерсеге, анда кыла берсеңиз болот. Эң важный ошол үйдө конфликт болбош керек да. Анткени мен иштеп атпаймынбы деп сиз азыр иштеп акча таап келсеңиз, жолдошуңуз эмне дейт сизге? Мен да акча таап атпаймынбы дейсиз да, мисалы үйдөгү иштер калып кетет, балаңыз карай албайсыз, жолдошуңуз балаңызды карай албайт, мисалы сыяктуучу. Анда үйдө конфликт болсо, ал иштин кереги жок да, анткени үй бүлөлүк бакыт биринчи очурут. Эгер үй бүлөлүк бакытыңыз болбосо, ишиңиз астына кетпейт. Ал эркектерге да ошондой, аялдарга да ошондой. Бир адам үй бүлөлүк бактысы болбосо, жумушунда аябай кыйналат. Мен канчалаган ошол кишилерди тренинг кылганда ошону байкадым. Үй бүлөсү жакшы болбосо, значит бизнеси да аябай кыйын болот. Анткени адамга стресс болгондо бизнес да ойлобой калат. Анткени бизнес эмне кылат, акчаны эмнеге таап атат? Эркек киши обычно ошо үй бүлөмдү багам деп эме кылат да, жакшы эме кылайын деп. Ошол сиздин каалооңуз боюнча ошол бир өзүңүздүн хоббиңизди карап көрүңүз. Обычно жаккан нерсе болгондо эме болот, убакыт тез өтүп кетет, мисалычы. Убакыт тез өтүп кетет, анан өзүңүз байкабай каласыз. Ошол нерселер адамдын жаккан нерсеси болот. Мисалы меники коуч. Ошол анда. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы? Мен азыркы эле вопроско улай бир вопрос берейин дегем. Aha. Балдарды тарбиялоо боюнча. Москвада турабыз, 2 балам бар. Бирөө 12, бирөө 14 жашта. Aha. Телефондон башы чыкпайт, ответственность жок. Өзүм кечке жумушта болгон үчүн контроль аларда жок да. Свободно койгон, бирок чересчур болуп баратат акыркы убакта. Siz kança yaş dediniz baldarınızda? 12-14. 12-14. Mınday tradisyon etseniz telefon karava daima açık koyuverasın telefon deseniz alış gerek. Anteni azırkı muğun oşa telefon men töröldü. Telefonda özümüz mazmur nerse hazırça. Biz özümüzden bayağı yaratılışka karşı kere albayız da. Sivilizasyon önüktü, teknoloji önüktü, telefonlar men töröldü. Biz anı жоқ кыла албайбыз, бирок аны управлять ете алабыз. Же аны туура жолго бура алабыз. Мисалы сиз 12-14 болсо, уже подростковый возраст. Ал кишилер, ал балдарыңызды сиз мында урушуп эчтеке кыла албайсыз. Алар антип өзгөрбөйт. Ким кайсы техниканы колдонсо деле ал тескери бит нерсе. Анткени уже балдарыңыз чоңоюп калды. Аларга эмне кылсаңыз болот, билесизби? Аларга сиз чогуу баягы дос сыяктуу болуп, аларды жакшы угушуңуз керек. Алардын мнениясын угушуңуз керек. Эгер сиздин алардын мнениясын укпасаңыз, анын чоң киши катары карабасаңыз, өздөрүнүн жаман сыяктагы анан баягындай эме кылат. Кандай десем, каршылык коет сизгечи. Ошону менен сиз аларды туура көрүп, ошо телефонда эмне үйрөнүп атасыз, бул эмне деген, ошентип сиз просто цель беришиңиз керек. Ушу телефонду эмне үчүн колдонуш керек? Мисалы үчүн мен сүйлөшүп отурам балдар менен, бизде барыш урушканга убакыт деле жок да. Ошол угам, сүйлөшөм, анан кийин чогулуп отуруп сел коебуз. Давайте там күнүнө мен өзүм деле кошулуп, там, не знаю, 10 слов, либо 20 слов, аларда французский, английский язык да. Французскийден 20 слов, там, английскийден 40 сөздөн жаттайбыз деп, кечинде келип мен айтам, алар, ну, мы забыли, там, не хотели, еще что-то, оправдание, да, каждый день-че. Анан мынча лист жазабыз, мынча лист окуйбуз дейм, барып айтам, мен мынча лист окудум, силер эмне кылдыңар? Ответ до сих пор 0 да. Андай бир аз кыйын, анткени сиз алардын подсознаниясы жок, сиздин дагы жок, ал сиз сознательный кылдыңыз. Сознание деген 5% иштейт. Сиз баягындай кыялыңыз, мындай методдор булардын баары сознание менен иштейт, сознание 5% жок. Сиз анын ордуна алар чоң нерсе коюңуз. Күнүмдүк баягындай кыла турган эмес, бир чоң кызыгуу кылсаңыз, алар эгер кызыкса, ал убактысын табат, ал ошону менен ойлонуп, ошону менен жашайт. Сиз азыр баягындай режим, баягындай военный режим, жерде мен тууралуу бул мотиватордун баягындай ким эле коучтардын бир какой-то техникасы мындай иштебейт. Эгер иштегенде ал сизге иштейт, туурабы? Сиз да өзүңүз кылбайсыз. Өзүңүз бир пландар коесуз, кыласызбы, кылбайсыз, таштап коесуз, туурабы? Көбүнчө коучтардын, тренерлердин бир катасы мындай болот. Ошол мотивацияны сознанияга айтат да, сознание 5% контролга жашоону. Аны подсознанияга айтканды үйрөнүш керек. Анын техникалары башкача. Алынчы. Эгер сиз бир жумушту кылып атканда подсознанияңыз поддержка кылбаса, ал жумушуңузду кыла албайсыз, уланта албайсыз. Подсознание аябай күчтүү нерсе, 95%. Айсберг барбы? Айсбергдин ылдый жагы чоң нерсеси ушу подсознание. Эсинде кичине чыгып турган муз бул сознание да. Сознание деген сөз максаттар, кыялдар, эмелер бул 5% иштейт. Бирок мындай нерсе бар. Брюс Липтон деген бир профессор бар, ошонун жакында эле үйрөнгөн нерсем honeymoon эффект деген бар да. Балай эффект деген. Балай эффект деген бул ушундай аябай жакшы нерсе экен. Бул нерсе жана подсознание 95%, сознание 5% деп атат деп атпаймынбы? Эгер ошол honeymoon эффект дегенди колдонсоңуз, анда сознанияңыз 90% иштейт. Honeymoon эффект деген не деген сөз? Бул баягы медовый месяц эффект деген сөз да, булчу англисчеден. Балай эффект. Бул не деген сөз? Мисалы, түшүндүрүп берейин. Бир жигит жөн эле жүрөт эле, проблемасы бар, жашап жүрөт, анан бир кызды сүйүп калса, уже ал жигит уже башкача болуп калат. Бизде кыргызчада айтканда көзүнө май басып калды дейт го. Уже жашоосу уже баягы жөнөкөй жашоосу жок да анынча. Анын жашоосу таптакыр башка. Жуковский, правильно, да? Да, Жуковский. Жаңы болду. Эми бул эмне деген сөз? Бир адам эгер мындай сүйүү болсо бир нерсегечи, бир нерсеге сүйүү болсо,
анда баягы подсознаниясы 95%, сознание 5%. После травмы я Все. Не спешите. медленно Спасибо. Спасибо. Деген не деген сөз? Мисалы, балдарыңыз боюнча айтсаңыз, балдарыңыздын эгер тапсаңыз, бир мындай мисалы машина же бир эмге кылып же бир нерсе кызыгат, бир какой-то кружокко кызыгат. Ошо кызыккан нерсесин тапсаңыз, ал ошол жерде сүйүү пайда болот. Мындай кызыккан нерсеси болгон үчүн уже ал только ошону ойлонот. А эгер андай нерсеси жок болсо, анда күнүмдүк нерсени ойлоно берет. Анткени подсознание 95% контроль кылат. Сиз ошого балдарыңызга көбүнчө максат берсеңиз, бир кыялдар, чоң кыялдар бериңиз. Эми ушуну кыла алмак белең, же 5ке окуу деген булар сен эмес, балага кызыксыз. 5ке окусам эмне болот? Бала жооп бере албайт. 5ке окусам эмне болот? Мындай бир кичинекей целде буларчы. Сен эмне болосуң чоңойгондо, кыялганда, космонавт болосуңбу, же Америкага барасың, же Марска барасыңбы? Ошолорду сурасаңыз, же бир какой-то интернеттен жаңы нерселер чыгат, ошолорго кызыгып калса, алар ошого аябай келет, ошого поддержка кыласыз да. Сиз мындай кылсаңыз болот. Любой эле биз эми бир аз поколение ылдыйрак да, эми телефон кармабаш керек да, көп деле эмебиз жок, билимибиз жок да. Анан элдин айтканын баягы Инстаграмды көрсөк эле бир какой-то бир коуч бирдемке айтып койсо эле ошону кармап алып эле ошондой кылып. Андай нерсе болбойт. Аябай чоң өзүңүз изилдешиңиз керек. Бир өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек, ошол сыяктуучу. Балдарды тарбиялаш үчүн оңой нерсе эмес, анткени балдар сизди карап эле өсөт. Сиз эмне кылсаңыз ошондой. Анан экөө тең эркек дедиңиз, туурабы? Жок, чоңу кыз, кичинекей бала. Мына 14 жашта кыз, 12 жашта бала. Кыз бала болсо, сиз балаңызды мындай критика кылбашыңыз керек. Жөн эле бала деген аты болгон үчүн сүйө беришиңиз керек. Ошондо эркек балаңызга аябай күч келет. Эң көп эркек баланын шагын сындырган апасы болот. Атасы шагын сындыра албайт. А кыз баланы атасы шагын сындырып коет да. Же тескеринче принцесса кылат, атасы кызды, баланы, эркек баланы апасы принц кылат. Балага сиздин сөзүңүз аябай катуу тиет. Же аябай күч берет. Эки түрдүү нерсе да. Ошого балаңызды көбүнчө тарбиялаганда, мен айтам баягы, сиз апасы катары эркек балаңызды жөн эле бала болгон үчүн сүйө бересиз дагы. Анан бирдемке айта турган болсо, атасы айтыш керек, ошо сыяктуучу. Эркек бирөө айтыш керек, ошо сыяктуу. Атасы жок болсочу, аны өзүм айтышым керек болот атпайбы ошон үчүн? Жок болсо тайкес болушу мүмкүн, бирөөлөр болушу мүмкүн. Эми өзүңүз да айтасыз, бирок балаңызга көп эме кылбашыңыз керек да, эркек балаңызгачы. Катуу менен сүйлөшүм керек, Ооба. Кыз баланы апасы шагын сындыра албайт. Кыз баланы апасы урушса да анча таасир бербейт да, бирок эркек балага аябай таасир берет. Ошого эркек баланы апасы этият кылып өстүрүш керек, же аябай сүйүп өстүрүш керек. Анан эркек балага көбүрөөк ишениш керек. Сиз баланы тарбиялаганда, мисалы, менин деле балам бар, 3 балам бар. Мисалы, биз да барыбыз азыр ошонун ичиндебиз да, туурабы? Балабызга ошо кичинесинен баштап жоопкерчилик, мисалы, акча жоготушу мүмкүн. Акча жоготсо, мисалы, бирдемке кылса уже бир ката кылып атат, жаңы бир ишке кирип атат да. Өткөндө бир Марглан коллеж айткан сөзү бар. Бассейнге биринчи суу куюш керек дейт да, анан сүзгөндү үйрөтүш керек. Суу жок эле анан сүзбөйсүң деп. Бассейнге суу деген сөз акча бересиз, акчаны карматып көндүрөсүз. Ушунча акча колуна бердиңиз, ал коротуп салды. Башта бүт баарын коротуп салат. Мен балдарым ушундай эле. $100 берсем, $100 да коротуп салат, барыпчы. Эмеси жок. Аларда бир мындай понятиясы жок да. Бирок анын акырын түшүндүрөбүз да. Биринчи ошондой көп коротуп салат, анан үнөмдөө деген не каалайсың, жазып албайсың башта. Ошентип акырын-акырындап ошентип эме кылабыз да. Алар акча кармаганды үйрөнөт. Атак эгер мындай үйрөтпөй, вообще акча карматпасаңыз, аны билбейт жаш бала. Билбесе, чоңойгондо да кантип акча кармашты билбейт. Мисалы, биздин ситуациябыз ошондой да. Кичинебизде акча кармап көргөн эмес, чоңойгондо бир чоңураак акча түшүп калса, уже паника болобуз да, эмне болуп атат депчи. Же андай акчаны акча берип уже үйрөтүп атам аларды. Пока биринчи эле эмесинен чыга элек, истрать этип салат, канча берсем деле. 100 рубль берсем деле жок, 1000 рубль берсем деле жок да, бир күндө элечи. Мындай кылышыңыз керек да, сиздин балдарды тарбиялаңыз, бул сизге чоң бир проект болуш керек. Азыр бизнес кылып атасыз да, бир эмне жумуш кыласыз? Бизнес кыласыз, туурабы? Магазин иштетем, ооба. Магазин иштетесиз, магазин иштеткен важный нерсе, анткени акча ошол жактан келет, туурабы? Ошол акчаңызды кийин коротуп балдарыңызга коротосуз да, туурабы? Аңгичеге барсын же бир кружокко барсын деп, туурабы? Мындайча бирде мындай болот да, сиз ушул не только материально, вот морально тоже надо поднять деген вопрос мени беспокоит этет да. Чтобы они что-то хотели деп сами. Моральный обычно мындай нерсе болот да. Биринчи достор өтө маанилүү. Азыркы балдарыңызга достор аябай таасир берет. Бир анан кийин сиз көбүрөөк запрет эмес, наоборот, алардан көбүрөөк суроо берип,
кандай кылалы деп алардын мнениясын уксаңыз эме кылсаңыз алардын өздөрүнүн ою болот. Бирок биринчи оюнда эле баягы коркуп эле андай болбойт деп жаап салбаңыз. Аны жаман нерсе айтса да баягындай билбейт да жаш бала определенный нерсени билбейт. Же интернеттен мисалы акча табам дейт. Мисалы да. Анан кандай болот экен деп мен мында акырын сурап аягында билишиңиз керек да, алардын максаты эмне, алар эмнени жакшы көрөт сыяктуучу. Сиз алардын жакшы көргөн нерсени билесизби? Кайсы светти жакшы көрөт, кандай кийимдерди жакшы көрөт? Же сиз өзүңүз аларга алып берип коё бересизби? Ушуну жакшы көрөсүз, ушуну ки деп. Чогуу барып өздөрү тандашат, талам. Окей. Ошол Без них носки албайм. Эми телефонду көп караган бул жаман нерсе эмес. Бирок алар менен баягындай Жакшы эле нерсе, ал жактан көп нерсе үйрөнүшөт, наоборот, мага үйрөтүшөт. Основном мультики, у них сериалы всякие, ушулардан баш чыкпайт анан впереди у них план да. Менде азыр 100 серия бар, впереди ушул жаңы чыккан, ушуну көрүшүм керек, анан мынтишим керек дегенчи. Чёткий у них план свои. Мисалы мындай, жаш бала кылганын кыла берет, эгер сиз направлениясын бурбасаңыз. Ошону кантип бурам, мен бура албай атам да, колуман келбей атат пока что. Мындай кылсаңыз болот. Мисалы булар эмнеге кызыгат? Мисалы сериалдын ичинде эмне бар? Мисалы да эмнеге кызыгышып атат? Бир какой-то бир или бир кызым сүрөт тартканга кызыгат. Мисалы үчүн ар бир персонажды чыгарып туруп, анан сүрөткө тартат да, баарынча. Ошондо мисалы как они выглядят. Баягы ошол сүрөткө кызыкса, ошого поддержка кылыңыз. Ошо сүрөт жабдыктарын алып бериңиз, карандаш, ручка эң жакшыларын алып бериңиз, ошонун өнүксө. Алып бердим, ошол боюнча калып кетти. Кылбай койду. Значит, ага жакпайт экен да. Азыр мындай да. Чисто анатомию бир эле карандаш менен алып тартып коет и все. Колуна кирген тетрадка тартып коет и все. Дальше мындай продолжение кетпей атат. Рисование кружокко жаздым, ал жака вообще барбай койду даже. Неинтересно деп. Анда азыр ага эме точно ал нерсе эмес экен да, рисование эмес экен, жөнү бир кызыгат экен. Анан любой балдарга мындай да, ата эненин эң жакшы кылган нерсеси, мен өзүм ошондой кылам, эң жакшы нерсеси эң жакшы зритель болуу. Зритель билесиз да, жакшы карап атсаң, ал эмне кылат адам туурабы? Бир ырчы чыкса баарыбыз жакшы экен комментарий жазсак, ал андан бешбетер өнүгүп кетет го, мисалычы. Ошол сыяктуу биз балдарыбызга биринчи зритель болобуз да. Хотя сиз чарчап келдиңиз, ал бирдемкени сурап атат да. Обычно байкаңыз, апа караң, мына кара деген сөздү уже сизге уже бул эме болуш керек. Кандай десем, эме деп коет го. Я должна отвлекаться сразу же. Жок, мындай, сиз азыр балаңызды изилдеңиз да, балаңыз апа мону кара деп атса, значит ошол нерсе ага кызык. Балдар көнчө кара деп айтат, туурабы? Болобу үйдө? Үйгө бардыңыз, апа мону кара мындай десеңиз, сиз уже чарчап бардыңыз, караңыз келбейт, туурабы? Же сиз билген эле нерсени көрсөтүшү мүмкүн, туурабы? Ошол сыяктуу эмес, мисалы, мындайраак турчу, мен чарчап келдим мындай. Ошого сиз көрдүңүз, сиз балаңызды тарбиялаганда, күчтүү бала тарбиялам, ушундай деп өзүңүзгө баягы сүйүүнү бергениңизде, баягы сиздин эмеңиз иштеп кетет. Сознанияңыз 90% иштейт деп атпаймынбы? Сиздин проектиңиз да. Балаңыз карап атасы, өсүп атат, кандай болуп атат, мисалычы. Мен өзүмдүн личный жашоомдо мындай болгон. Мен ошо бизлер бала тарбиялап эме жашоого кирип калганбыз го баягындай, балабыз урушуп эме болуп. Анан ошол убактарда ошо коучингге кирип бала тарбиялоодо аябай эме кылганда, бир нерсени эле эме кылдым. Эчтеке кыла албасам, балдарыма аябай көп сүйүү беришим керек. Ал сүйүү менен алар аябай күчтөнөт. Анткени ал сүйүүнү башка бирөө бере албайт. Азыр эч ким бере албайт. Ал сүйүүнү анткени сизди менен постоянно анан ата энесинен аябай көп сүйүү күтөт да, өзгөчө жаш болгондо. Анан ошо сүйүүнү бере алсаңыз, ал балаңыз күчтүү болот. Анан мектебинде жаман окусун, жакшы окусун, булар эме эмес, булар технический нерселер. Буну мисалы жакшы окуган бала азыр эмне миллионер болуп жүрөбү? Мисалы 5 окуган бала. Көнчө 5 окуган балдар урокторуна го главный ответственность болсо, убагында барса, ошолго эле маани берем. Там бүгүн тапшырма жасады, бүгүн тапшырма жасабай калды, или 2 алыптыр, 5 алыптыр деген анча эме болбойт. Бирок вопрос болот, неге бүгүн 2, неге бүгүн 5, за что деген эме анализ болот да. Ал жактарга эме кылбайм, прокат этпейм. Жакшы экен. Эми балдарыңыз жаман өскөн жок, жакшы эле өсүп атат. Бул жерде главный нерсе биз дагы кантип аларды жакшы тарбиялай алабыз. Ошол. Анан ошо эң биринчиси мен айткандай сүйүү аябай маанилүү. Анан сиз эгер өзүңүз ата энелерге айтам да, көнчө сиз өзүңүз өнүксөңүз, жашоо турмушуңуз, үйгө жеген ичкениңиз, кийген кийимдериңиз өзгөрсө, балаңыз жөн эле ошону копия кылып алат. Балада андай эме жок. Ошо бала алма дарагынан алыс түшпөйт деген бар го. Ошо көп бала тарбиялоодо мен баарын айтам да, биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Тарбиялашыбыз деген өзүбүз өнүгүшүбүз керек. Финансылык жактан, социальный, физиология жактан, психологический жактан ошо өзүбүздү өнүктүрсөк, балдар апаны карап туруп эле, атаны карап туруп эле ошентип эле өсөт да.
Ошо сыяктуу. Ошо сиздин токтаңыз болгондо баягы эми сиз азыр көп телефон карап атат деген эмени айттасыз. Балага телефон карап Телефондун айынан ответственность жок деген вопрос да менде. ошонун чечими мисалы телефон караба үйдө отур мындай кыл десеңиз сизче бул иштейби? İştese az bazı emelerin baldarı uşunda emi olup ketedi. Bu bunda keçi yakında bir daha klip gördüm de bir kısa emi dedi. Çıkpaysın dedi, mınday dedi. Kızı ayavay naborot eme kıldı. Anan apası joldoşunu buna videonu karadı bir video көрсөттү. Al jerde naborot suyu verdi emesini şey. Anan düşündü daha barda kızına paylaşka kıldı. Kızım kayık varsan özün bilesin. Anan emeği kılasın deyip kızına ayava jaş görüp bunda uzattı. Anan al çıktı jigitine jigiti naburut atasını jeyip übülösün jamandaganda al jini kelip baya jigiti taштап кайра эми атасына үйүнө кетип калды да. Ошондо ушуну азыр сизде подростковый возрастта сиз наоборот өзүңүзгө тартканды үйрөнүшүңүз керек да. Сиз урушсаңыз эме кылсаңыз ага кызык сырт болсо же эме болсо ошол жака келет. Жакшы жак болсо кызыккан жагына барат. Эгер сиз мисалы мен өзгөчө бай балдар жаш кишилерге айтат элем да. Эгер телефонду карап алса, значит сиз телефондон дагы кызыксыз экенсиз. Ошентип айтам да. Анан буну bir жигит менин учениким бар, ал ошондой кылып практика кылып тур, кички кыз ал 3 жаштагы, 4 жаштагы кызы бар экен. Телефон ойной берет дейт да. Значит телефон атасынан дагы кызыктуу телефонду карап атат. Эгер атасы телефондон дагы кызыктуу болсо, анда телефонду карабайт. Ал жигит ошондой кылды, үйгө барганда кызы менен ойноду, оюнчуктарды ойноду, эме кылды, ал телефонду карабай калды. Ошон үчүн сиз баягындай конкурентсиз да телефонгочу. Же сиз аларга койгон максаттар конкурент. Анан баягындай техник нерсени эртең менен туруп муну кыл, тигини кыл деп антип эме кылыш бир аз кыйын балдаргачы. Балдарга просто эмени бересиз, баягындай чоң целдерди бересиз. Алар ошо кызгат, анан поддержка кыласыз ошол нерсесине. Ошол главный. Жазып алдым баарын. Рахмат чоң. Эчтеке эмес, ийгилик каалайм анда балдарыңызга. Рахмат. Эгер башкалар кошулсаңыздар, кошуп атам. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер, азыр жумушка жетейин деп калдым. Саламатсыздарбы? 前方摄像头 Hayır açıktım sizge. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатчылар. Кандай жашооңуз кандай өтүп атат? Yaxşı Xudoga shukr, yaxshi o'tadi. Ag'ay, men bir so'ram bor edi. Siz surooңуз бериңиz, аны эждей берсин анан. Жашоодо вакытында туралбай кетти. Азыр клиенттен кеттим. Жашоодо жакшы болбой калды. Вакытымы бөлүштүрө албайтам десеңиз. Вакытымды бөлүштүрө албайт. Мына тапкан акчамды башка жака өзүм бизнесим кыла албайм. Өзүм ойлогон нерсем. Понятно. Танечка, ну я еду одна. Ленке прострелила шею, она должна была им позвонить. Она утром собиралась, но прям не может вернуть. Вот, а я уже еду. Куда мне, с какой стороны мне подъехать? Вот там, где этот автомобиль, да? Вот такси. Ага. Все, и там тогда я уже вхожу и поднимаюсь. Все, Танюшечка. Ну, мы это в Люберце. Ага, все, пока. Ya QR kod көрсөтүш керек эле. Жашоодо убакытын бөлүштү, акчаге берекеси жок болду акчанын. Ya. Эже сиз сурооңуз бере бериңиз, анан экөөнү коштоп. Сурооңуз болсун. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроом жашым кыркта. Жаш экенсиз аябай. Өзүмдү табууну каалайм да. Көп
тренингтерге, эмелерге катыштым, онлайн сабактарга. Анан билбейм. Aslında жакында 4 ай, 5 ай болду, апам өтүп кетип. Allah. Мен бар жок аралашып кетти да, мен Ha. азыр эмне кылышты билбей турам да. Murda ne kılat deniz? Ne cumuş kılasız? Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиz. Мен күйөөм Москвада, мен Кыргызстандамын, кызым бар. Кызым Aha. менен Лачкарда жашайм. Aha. Үйдө эле пока. Ha. Men айтмакмын, ошо Москвага барсаңыз кызыңыз менен bir жолун таап. Ошол өтө маанилүү семья менен бир, андан кийин жашооңузду мындай жашоодо эмне каалаганыңызды билбей атасыз, эмне кылайын дегенди билбей атасызбы? Тагыраак болуп. Ошо билбей атам. Биринчи Азыр депрессия аралашып билбейм. Сабактарга катышып жатам, сизди көрүп атам. жылыш жок деңиз. Билбейм. Жылыш жок бир. Сиз Анан ошо жаңы бунан мурунку болгон прямой эфириңизде Россияга коркпой балаңарды алып кете бергиле деп ошондой деген экенсиз. Ушундан кыйла көңүлүм көтөрүлүп. Жакшы, жакшы. Ооба, мындай да биринчи сиз азыр жолдошуңуз неге Москвада? Акча тапкан кетти да, туурабы? Ошол. Акча эмне үчүн керек сиздерге? Жашоо үчүн үй алыш керек. Үй алыш керек, анан салып керек деген сыяктуу, туурабы? Балдардын келечеги үчүн. Канча балаңыз бар? Бир уул, бир кызым бар. Уулум, балам быйыл окууну бүттү. Америкага барам деп, англис тили боюнча ошо Бишкекте курста окуп жүрөт. Кызым кичинекей садикке барат. Балаңыз Америкага кантип барам дейт? Окуу эле атат, билбейм, 9-класстан бери эле курска катышат. Лицейде окуп, анан Америкага барам деп эле. Азыр эми виза турулат, ошентип жүрөт. Жакшы, анда өзүнүн эмесин билет экен, өзү кылып кетип атыптыр. Жакшы. Анан балам дагы жаш болсо дагы ушундай эмелерден сабакка катышат экен. Сел жазат экен, полный кылып жүрөт экен, мен билбейт экенмин. Көрдүңүзбү? Мен жаңылык кылып айтсам, ал айтып атпайбы, мен апа мен onu давно кылып жүргөмүн деп. Ошентип чоң силдерди коюп алыптыр. Америкага барам деп. Жакшы, молодец. Ошол бала сиздики, бирок сиздики эмес дегендей да, өзүнчө бир жашоосу бар, туурабы? Ата энебиз ойлойбуз да, бала бизден чыккан деп. Жок, бала бизге жөн эме аманат катары берилген, ал өзүнчө отдельно рух, өзүнчө жашоо ал аныкы. Биз просто себепчи болуп калабыз да, ошол сыяктуучу. Сиздин баягы жашоодо эмне кылам деген сурооңуз боюнча, баягындай өзүңүзгө мисалы көп жоопкерчилик же айтып атпайсызбы, азыр үй алыш керек, анан балдарды окутуш керек деп атпайсызбы? Туурабы? Биздин ошондой сөздөрүбүз бар да, баланы окуш керек, үй алыш керек деп. Азыр мисалы балаңызды сиз окуткан жоксуз, балаңыз өзү окуп атат, туурабы? Значит, балаңызды окуткан кереги жок экен, мисалы да. Жоопкерчилик, анткени сиз аны окута албайсыздар да, мисалы, окута алам дегенде ошондой. Бир финансовый поддержка кылышыңыз мүмкүн, жөн эле сүйүү беришиңиз үчүн балаңыз өзү менен кете берет да. Ошого бизде баягы жакшы чечиш керек. Мисалы, баланы окутуш керек, анан балдарга эме кылыш керек, үй алыш керек деп айтып атпайбызбы? Мисалычы, булар аябай баягындай мындай бунун аркасында өзү бактылуу жашаш керек деген бар, туурабы? Ошого мисалы бактылуу жашаш көбүнчө үй бүлөлөр бир арада болсо, бир жерде болсо, ошо бакытты жашай алабыз да. Алар алыста болсо, бакытты жашаш бир аз кыйын, кусалык болот көп, анан балдарга ошондой болот. Ошого мен үй бүлөнүн боюнча ырыскыны Кудай берет. Эгер жолдошуңуз Кыргызстанда иштесе да, ошол жерде иштеп бир эме кылсаңыз болот эле, өзүңүздү өзгөртүп эме кылып, же чогуу кетип калсаңыздар да болот эле. Ошого бир сиз биринчи семьяны баягы чогултканды максат койсоңуз, балким ошол жакшы нерсе. Бир. Анан экинчиси, сиз баягы
bizde көп нәрсе бар да, мысалы, сіздің не қылайын деген сұрауға жооп бере албай атасыз да, туурабы? Окуп атам бирдемке болуп атат деп атпайсызбы? Сиз ошо окуулар сизге бирдемке берет деп, сиз биринчи өзүнчө эмне каалаганыңызды жазып алышыңыз керек, таап алышыңыз керек экен да. Сиз жашоодо эмне каалайсыз? Мындай бир зат атоочу менен каалаган үй деген ошо бир зат атоочу. Дагы эмне каалайсыз? Жакшы жашоо да. Ошо жакшы жашоону бир аз айтып бере аласызбы мындай ичине? Жакшы жашоо ошо өнүгүп, чет өлкөлөргө чыгып, балдарым дагы келечекте чоң иштерди кылса. Окей. Сиз ошо саякаттап жашасак. Аябай жакшы. Көрдүңүз да, саякат бар экен ичинде. Дагы эмне бар экен? Чет өлкө бар экен, чет өлкө саякатта. Дагы эмне дедиңиз? Чоң иштер дедиңиз, иш. Туурабы? Значит, ол деген сөз акча деген сөз, туурабы? Сизге канча акча жакшы акча? Миллион. $1,000,000 же сомбу? $1,000,000 же сомбу? $1,000,000. Конечно, $1,000,000 жакшы да. Неге $1,000,000 дейсиз? Балким 2 миллион же $900,000. Анткени элдер ошентип айтып койгон жаттап алганбыз да, элдердин айтканча $1,000,000 депчи. Жакшы, сиз ошолорду мисалычы максат кылсаңыз, жазсаңыз, анан бирок мындай нерсе бар да. Биз баягындай ошо $1,000,000 айткандан кийин болбойт экен деп баягындай эме ол кандай десем, келбейт экен деген ишеничибиз бар, туурабы? Ал болобу, болбойбу деген. Туурабы? Ошондой болобу сизде? Азыр сиздин жаныңызды сыккан эмне билесизби? Сиз мындай жакшы билбешиңиз да мүмкүн, же ошону баягы эмне жаныңыз сыгып атканды билбешиңиз мүмкүн. Мындай обычно сиздин азыр энергияңыз аябай ылдый болуп калган да. Энергия деген сөз күнүгө сизге бир энергия берилет, анан ошол энергияны сиз коротосуз да жашооңузгачы. Бирок сизде утечкалар бар экен. Утечка деген эмне деген сөз? Баягы тешиктер бар экен, энергияңыз алып кетип, слабый болуп, анан эмне кыларыңызды билбей каласыз да. Ошол каяка өтө көп менде. Энергияларым. Кандай энергияңыз көппү же энергияңыз көп агып кетеби? Жок. Керексиз жактарга көп коротом. Билем аны. Ошончо сабактарды алсам дагы билбейм, ушундай. Керексиз жактарга коротом. Сиз биринчи ишиңиз, азыркы ишиңиз ошол энергияны кетип каткан тешиктерди жамашыңыз керек. Мисалы, апаңыз раматылы өтүп кетти, туурабы? Ошого пережат этти. Биринчи энергияңыз ошо жакка кетти. Көп энергия балким ошо жакка. Эми аны көп энергия жабыш үчүн биз баарыбыз кетебизби, кетпейбизби бул дүйнөдөн? Кетебиз. Тиги дүйнө жаманбы же жакшыбы? Эми 40 күн дейиштен бир күн жарыгылык деген сөз дагы бар го. Ошол биз итак эле бул дүйнөгө келгенде кетерибиз белгилүү болгон да, туурабы? Значит, сиздин оюңузча бала төрөлө электе ошол дүйнөсү жакшыбы же төрөлгөндөн кийин бул дүйнө жакшыбы? Төрөлгөндөн кийин да. Ошол сыяктуу эле биз да билбейбиз да, бул дүйнө жакшыбы же наркы дүйнө жакшыбы? Эми бейиш бул дүйнөгө караганда жакшыраак деп айтылат, туурабы? Ошол сыяктуу эле сиздин апаңыз деле бир жаман жерге кеткен жок да. Сиз эгер апаңыз раматылы азыр биз сүйлөшүп алганда бул дүйнөгө кел, ушул жакта жаша, бул жакшы эмне десе, ал эмне демек? Ал айтат да, мен биякта бейиш сыяктуу жерде жашасам, ал дүйнөгө барып не кылам, проблема? Иштеп, үй алып, кыйналып жүрөмбү дейт да, ал келбейт. Мындай чыкканда сиз апаңыз өтүп кеткени жаман нерсе эмес да. Бул өткөн деген сөз, жоголгон деген сөз, адам өзүнчө баягы өзүн ойлойт дагы, менден бирдемке кетти депчи. Биринчиден баарыбыз ата-энебиз, чоң ата, чоң атабыз баары кайтыш болуп кеткендердин баары жаман жерге барган жок, алар ошо жакшы жерге, биздин баарыбыз бара турган жерге барат. Бир ал жөнүндө көп эме кылбашыңыз керек, ойлонбошуңуз керек. Ошол утечканы жабышыңыз керек.
Andan sırtkary başka akça utechkası bolsun. Dagы ne bolot? Bir yaşoomuzda kıynalgan nerseniz bolsun, ötkөн çakta özgörtü albagan nerseler bolsun mümkün, to'g'rimi? Barmı oşonday bir problemanız? Акча дегенде мен үчүн өтө кыйын нерсечи. Акча деген болсо мен эң кыйын нерсе деп элестетем да. Вот. Мен ошондой экен. Акча дегенде вообще оор элестетемчи. Siz kандай elestetseniz жашооңуз ошондой болот. Ошону айтпайм, ошондой экен. Эми аны өзгөртөбүз. Биринчиден siz akça ne деген söz айтыңыз siz акча жөнүндө? Акчаны кандай кыйналып табабызбы же кандай? Акча сөзсүз кыйналыш керекпи табыш үчүн? Менде ошондой сезим бар экен да. Акча бул оңой эмес, оңой келбейт. Акча кыйынчылык менен келиш керек. Оңой акча жок, оңой тамак аш жок иш жерде деген түшүнүктү чыгара албай атам да менчи. Эми жардам берейин чыгарышыңызга. Siz oyuңузча, даже өзүңүз тапкан акчаңызды siz өзүңүз таап атасызбы? Не идин дина? У меня идти забен рахонник хийчихсэн. Да, да, буду это, да, бушин. Диси динишა. Диси у меня чүнэга сашло. Рахонник хийсэн. Хайс олежон бутаха. Эми мындай кылалы эже сизге азыр бир өзүмдүн жашаган себептерин. Биринчи ошону сиз аны өзгөртүшүңүз керек. Аны түшүнүш керек. Сиз өзүңүздүн убежденияңыз бар экен, акча кыйын келет деген. Ошол нерсе сизди кыйнап атыптыр да, мисалычы. Акча кыйын келет, келбесе анда жашоо мындай болот, жашоо мындай болсо тигиндей болот. Арка-аркага бир эмелериңиз бар, туурабы? Историяларыңыз бар. Эми ошолорду көрүш керек. Не хаа, не. Hey brother, how are you? You better now. Oh, okay, you keep there. Oturun. Ошол нерсени өзгөртүш үчүн биринчи акча жөнүндө бир аз үйрөнүшүбүз керек. Анткени бизде мурда акча жөнүндө үйрөнгөн эмеспиз да. Туурабы? Эми ата-энеңиз акчаны кантип табат, кантип коротот, эч ким үйрөткөн эмес сизге. Сиз ата-энеңиз акча кыйын деп айткан үчүн сизде ошондой балким алып калгансыздар. Акча табыш кыйын деп. Тем более алар Советский Союзда. Эми баарыбызга деле ошондой, мага деле ошондой, биз деле акчаны баягындай иштеш керек, катуу иштеш керек. Анан ошондой нерселер менен эме кылганбыз да, үйрөнгөнбүз. Эми аны өзгөртүү кандай мен жашоомдо болду, мен ошо итак эле азыр ошо сизге окшогон мындай не кылганды кылып кыйналып аткан кишилерге ошо техникаларды үйрөткүм келет да. Үйрөткүм келет дегенде эми бай мен колдонгон техникаларды эме кылып сиз кылып көрөсүз да. Биринчиден мындай ойлоңуз. Акча бул жөн эле баягындай түшүнүк. Түшүнүк деген сөз ошо акчанын ичинде сиздин жашоом жакшы, анан келечек баарын ошо акчага байлап алганбыз да, туурабы? Ар нерсе акчага акча болсо анан болот деген түшүнүк бар да. Акча сиздин түшүнүгүңүз боюнча бүт нерсе акчага такалабы? Акча да келип эле акчага такалат. Акча болсо анан болот, акча болсо жакшы жашоо болот. Эми караңыз, ошол түшүнүгүңүздү өзгөртүшүңүз керек. Анткени ар нерсе акчага такалат деген түшүнүк бул Кудайга терс деген түшүнүк. Ар нерсе акчага такалбайт, ар нерсе Кудайга такалат. Сиз эгер акчага такалат деп алсаңыз, анда Кудай айтты сизде, анда барып акчадан алып ал жашооңду дейт да, мисалычы. Анан не болот? Акча бизге эчтеке кыла албайт. Акча итак эле келбейт, мисалы да. Ошондо биринчи түшүнүгүңүздү өзгөртүңүз. Бүт нерсе акча менен болот деген нерсе жок. Азыр мен мына коучугум бирөөгө ушинтип сизге окшоп түшүндүрсөм, мага мисалы ал киши эми жок дегенде $100, $200 бериш керек. Ушул түшүнүктү сизге айтыш үчүн, тренингдер бар да, коучингдер, туурабы? Эми караңыз, ошол нерсе азыр сиз акча төлөп атасызбы мага $100? Siz азыр ушул прямой эфирге чыгып мен менен сүйлөшүп, сиз мага акча төлөп атасызбы? Төлөдүңүзбү же төлөйсүзбү? Жок, төлөбөйсүз, туурабы? Жок. Буну сизге ушунчалык кыйналып изилденгениңиз үчүн
Кудай сизге организация койду. Бул жерде акча жок. Туурабы? Балаңызды да акча менен төрөгөн жоксуз, туурабы? Мындай. Акча менен алган жоксуз, алды эле бекер берди. Туурабы? Жолдошуңуз да ошондой. Көрдүңүз, бардык нерселер өзгөчө, эң маанилүү нерселер акчасыз болот. Бир. Анан экинчиси мындай нерсе. Эгер сиз сурансаңыз, кааласаңыз, эгер тагдырда ошол нерсе акча менен келе турган болсо, анда сизге ошол акча келет, сиз ошол акчаны коротуп аласыз. А эгер тагдырда ал акчасыз боло турган болсо, ага да ачык болушуңуз керек. Ага сиз умтулбай атасыз, сиз барбай атасыз да, ошол сыяктуу болот. Сиз ушуну биринчи ойдон чыгарышыңыз керек. Жашооңузда көп болгон бул нерсе. Болот го баягындай. Же мынтип айтайын сизге, ушунчалык кыйынчылык болгон, ошол жерде Кудай жардам бергенби? Ооба, болгон. Болгон. Азыр Кудай жардам бербей атабы сизге? Же акча тапканга Кудай жардам бербей атабы? Берет, бирок баары бир баягындай түшүнүк бар экен да. Чубак ажынын бир сөзү бар. Мен ошодон чыгышым керек. Чубак ажынын бир сөзү бар. Мен мындай эмесин дейт. Таш ошондой, суу ошондой дейт. Сен адамсың, өзгөрүшүң болот дейт. Ошол сыяктуу сиз эми азыр мында ушул моментте бирөөдөн тренингди күткөнүңүз, дагы эмки жылы эртең андай мындай жок, шарт жок, эчтеке жок. Мен сизге азыр айтып атам ушул нерсеничи. Азыр айтам, бүт нерсе акчага такалбайт. Бүт нерсе Кудайга такалат. Биринчи очередь сиз ошол акча болсун, анан мына болсун дегенди өзгөртөсүз азыр. Сиз азыр акча болгондон кийин ушундай болот деп атасыз да, туурабы? Азыр ошону өзгөртөсүз дагы, акча болгондо эмес. Сиз ошону каалайсыз, андан кийин ал акча менен келеби, акчасыз келеби, ал сиздин ишиңиз эмес. Эшик жаап койсун, алып түшкүн. Дагы бир жолу айтам, сиздин бул дүйнөгө келишиңиз өзү керемет, туурабы? Туура. Канчалаган нерсе болуш керек эле, сиз бул дүйнөгө келесиз. Сиздин дем алып атканыңыз керемет, туурабы? Булар аябай эме нерселер, баягындай комплекс нерселер. Эми сиз андан чыгыңыз. Биринчиден сизден суроо берейин, мындай жашооңузду анализ кылайлы. Сиз ушул убакка чейин ачка калып көчөдө калдыңызбы? Жок. Бир тиленчи болуп бирөөдөн нан сурадыңызбы? Жок. Жолдошуңуз иштеп акча келип атабы азыр? Жашооңуз кандай? Жашаган жериңиз барбы? Жашаган жерим бар, үйүбүз бар, бирок Кудайга шүгүр, ошо Кудайдын жардамдарын дагы билем, сезем. Анан баары бир алга акчага келип такалат деген түшүнүк бар да. Эми караңыз, ал жерде мындай болуп атат. Сиздин реальный жашооңузда мен ушундай азыр анализ кылдым. Сиздин жашооңуз өнүкпөгөндөй сезилгенин себеби, жашооңуз жаман болгондой сезилген себеби, сиз Кудайга шүгүр дегенде мындай эч кандай азыркы жашооңузга ыраазы болбой жатасыз. Мындай жүрөгүңүз кармаңыз, жашооңузга ыраазысызбы азыр? Жок. Эмнеге дегенде акча жок. Мына жетишпей атат, тигинде болду, туурабы? Эми жашооңуздун өзгөрүшүнүн биринчи эмесин айтайын сизге. Сиз азыр отурасыз дагы эмнем бар деп мынтип карап чыгасыз. Анан жолдошуңуз бир акча жиберди, мисалы да. Акча келди. Сиз жолдошуңуз жиберген акча же өзүңүздө болгон акчаны чоң көрбөйсүз, туурабы? Аны кандай көрөсүз? Аз көрөсүз. Азыр акчаңыз бар да, жок дегенде, туурабы? Макул, эгер секрет болсо, канча сомуңуз бар? Элге жарыялайлы. Туурасын айтайын, туурасын айтыңыз. Туурасын айтканда, мен күйөөм иштебей калдычы. Азыр Москвада азыркы күндө. Анан менде өзүм эле кичине иштеген немем бар. Brother, can you give me 10 миңден. Leo. 10 миңдей эле акчам барчы. 10 миңдей эле акчам барчы азыркы күндө. 10 миң сомуңуз бар, туурабы? Азыр сиз коркуп атасыз. Неге дегенде 10 миң сом калбай калса каяктан акча келет? Коркуп атам азырчы. Эми туруңуз, мен сизге жатып айтам. Мурда студент болуп жүргөнүңүзсүз, балким жаңы үйлөнгөнсүз, турмушка чыккансыз. Эми болгон, ошол убакта да ушундай ситуация болгонбу? Акчаңыз жок болуп калганбы? Болот да эми, конечно. Болот, ошондо да ошол убакта ачка калып көчөдө калдыңызбы же кийин бирдемке болуп, мындай болуп, тигинде болуп, дагы бир жактан акча келип калдыбы? Жок, Кудайга шүгүр.
Мындай көрдүңүзбү? Siz bunu жашагансыз. Siz bunu жашагансыз. Мурда да мындай акчаңыз жок болуп, мындай болуп эле, кийин бир жумуш чыгып калды, бирдемке болду, тиги берди, бул болду, мындай болуп, короче дагы ал ситуациядан өтүп кеткенсиз, туурабы? Эми караңыз, 10 000 сомуңуз азыр бүтүп калгандан кийин эмне болот, переживать атасыз? Балким эртең бүтөт, бүрсүң бүтөт, кийин сиз мага жазасыз дагычы, айтасыз. Ошо бүткөндөн кийин мындай болду дейсиз. Жашооңузда дагы бирдемке болот. Бирок аны сиз азыр билбегениңиз үчүн переживать атасыз. Эми караңыз, сиздин жашооңузга мындайча айтканда Кудай өзүнө сөз берген. Мен пендемдин ырыскысын берем депчи. Значит, siz murda da kança yıl akçanız yok oldu, daha kelip kaldı, akçanız yok oldu, daha kelip kaldı. Значит, hazır 10 000 somunuz yok olup ketkenden keyin daha kandan da köp keledi. Бирок siz bunu пережитте эми байкаңыз. Ушул жолу жакшы байкашыңыз керек, жашооңузду өнүктүргүңүз келсе. Ошо 10 000 сомуңуз бар, жашап атасыз, бирок сиз Кудайга таяндыңыз. Мындай жашооңузга таяндыңыз, мындан кийин болот. 10 000 сом бүттү, анан бир нерсе келип калганда, же бир жактан жумуш чыгып калып, бирдемке болот. Анткени жашоо ушундай да. Анан ошону байкаңыз сиз. Көбүнчө биз эмне кылабыз? Өтүп кетебиз. Эмне кылабыз? Мындай болуп калды, бирөө берип койду. Жок, ал бирөө берген жок. Аны дайыма Кудай берет, бирөөнүн себепчи кылат. Түшүнүңүз, байкаганыңызда ошол келгенде же көбүрөөк акча келгенде биринчи очередь сиз аябай сүйүнүшүңүз керек. Üstüne 1 000 сом кошулду. Мисалы, бирөө 1 000 сом берди, же 1 000 сом таптыңыз, же балаңыз бир таап келди. 10 000ге 1 000 кошулду, туурабы? 1 000 кошулганда сиз ошого сүйүнсөңүз, 1 000ге сүйүнсөңүз ошондо Кудай мындай карайт да сизди, бул кулум берген сайын сүйүнүп атат дейт дагы үстүнө кошот. Кимдердин акчасы жок, билесиздерби? Ошол жашоосуна, келген жашоосуна болгон акчасына разы болбогон, сүйүнбөгөн адамдардын акчасы көбөйбөйт. Мен өз жашоомдо практикалдым, бул ушундай закон экен да, жашоодочу. Жашоо экен, эми караңыз, сиз айттыңыз, акчам жок деп атасыз, проблемаңыз акчаңыз экен, значит, сиз кичине акчага сүйүнүгөндү үйрөнөсүз. Эч ким жок болсо акча келди да, монтип секиресиз да, onu сүйүнөсүз. Биринчи сүйүнө албайсыз, анткени сизде дайыма нааразы болуп атпайсызбы? 10 000 сомго ким эле сүйүнөт, дагы миллион керек, анда мындай деп атпайсызбы? Ошо миллиондор келиш үчүн сиз буга сүйүнүшүңүз керек да. Сүйүнбөсөңүз аркасы келбейт. Бул ушундай закон. Шүгүр ниматты көбөйтөт дейт. Нимат деген Кудайдын берген нерсеси, Кудайдын берген акчасы. Шүгүр деген сөз, разы болуу деген сөз, сүйүнүү деген сөз. Сиз азыр айтасыз, Кудайга шүгүр деп атасыз, бирок ичиңизде нааразычылык. Кудайга шүгүр деген сөздү бизде нааразычылык менен айтылат. Кудайга шүгүр деген сөз мындай деген сөз. Шүгүр кылыш керек экен деп эле сырттан эле айтып коет экенбиз, Мен 10 000 доллар жөнөтөм. Азыр бир жигит алып келет сизге Бишкектен, Кыргызстандан. Десем, сиз 10 000 доллар келсе, канчалык сүйүнөсүз, туурабы? Ошо Кудайга шүгүр дегенде ошондой сүйүнүш керек да. Сиздин азыр эмеңизди чечтик, түшүндүм мен сиздин, сиз акча жогунан переживать этасыз. Тем более аял кишисиз. Жолдошуңуз иштебей калса эмне болот деп аябай переживать этасыз, туурабы? Анан жолдошуңуз менен урушушуңуз да мүмкүн, жолдошуңузду кыйнашыңыз да мүмкүн, туурабы? Иштебейсиңби, акча таппайсыңбы, мындай болот, элдер мындай, туурабы? Уруштум, ол жоголуп кетти, азыр звонок кылбайт. Ушундай, короче, бар жок аралашып кетти да. Эми караңыз, мындай, сиздин проблемаңызды чечиш үчүн эгер мени угам десеңиз, советимди угам десеңиз, мен сизге бир нерсе айтам. Биринчи очередь жолдошуңузга аябай рахмат айтасыз. Ушундай талаада иштеп жүрөсүң, акча таап, эми жумуш жок болуп калса да проблема жок, Кудай бир жактан берет деп, ага ошондой поддержка кыласыз. Ал сизден ошол энергияны алганда жолдошуңузга күч кирип кетет. Уверенность көтөрөлөт дагы, любой ишти кылам, иш табылат деп ишенич кирет. Ишенич киргенде Кудайга туура күмөн санайт. Кудай берет экен деген ишенич. Азыр Кудай бере алабы, бере албайт да деген ишенич болду. Ошон үчүн ага да жумуш болбойт. Сизге да акча келбейт. Биринчи ошону кылышыңыз керек. Экинчиси, сиз биринчи азыр отуруп алып жазыңыз. Неңиз болсо ушунча ыраазымын, кубанычтамын, 10 000 сомум бар. Анан ушунча ыраазымын, кубанычтамын, ушун бар деп биринчи болгон нерсеңизге ыраазы болосуз. Ыраазычылык болбосо, нимат деген сөз, бу акча деген сөз, сиздин байлыгыңыз көбөйбөйт. Эмнеңизге ыраазы болсоңуз ошонуңуз өнүгөт, эмнеңизге нааразы болсоңуз ошонуңуз өнүкпөйт. Эмнеңизге аябай даттанып нааразы болсоңуз,
анда ал да жоголуп кетет. Бул дүйнөдөгү закон ошондой. Эми айтып атасыз сизде менде акча жок деп атасыз. Сиздин проблемаңыз бар акча. Окуп атам, неге акча келбей атам? Мындай кылып атам, неге өзгөрбөй атам? Сиздин бир эле нерсеңиз бар экен, азыр ыраазы эмес экенсиз жашооңузга. Сиз ошону өзгөртүңүз. Неге ыраазы болушуңуз керек айтайынбы сизге? Сиз төрөлгөнүңүздө ошо бала чакаңыз менен, анан жолдошуңуз менен азыркы кыргызча билесиз, ошонуңуз менен келдиңизби? Же ноль келдиңизби? Ноль келе. Ооба, бул дүйнөгө ноль келдиңиз туурабы? Же акча менен келдиңизби? Наркы дүйнөгө. Жок, Ноль. Тил да билбейт элеңиз. Төрөлгөнүңүздө эмне болду билесизби? Апаңыз пайда болду, туурабы? Апаңыз пайда болуш үчүн акча бердиңизби? Жок. Азыркы жашооңузда тил билесиз, бирдеңе сүйлөтөт, жолдошуңуз үчүн ошолордун баарына акча төлөдүңүзбү? Жок. Эки балаңыз бар экен, буларга акча төлөдүңүзбү? Төлөп алдыңызбы аларга? Жок. Мындайча айтканда, азыр сиздин эч кандай бир акыңыз жок экен нааразы болгонгочу. Анткени баардыгы бекер берилди. Сиз эмне кылдыңыз, сизге ушул нерселер берилди? İşledingizби, катуу иштедиңизби, же эмне кылдыңыз? Эми жок экен да, ойлосоңуз сизде эчтеке жок. Макул 10 000 сомуңуз, мисалы, бир аз кайрымдуулук кылам дедиңиз. Азыр барып 1000 сомуну барып ошол Московский кайсы эле Гоголедагы мечит жака барып бир кайчыга 1000 сом бердиңиз. Азыр бериңиз, өзүңүздү сезишиңиз үчүн. Барып бергениңизде ошо кайрычы эмне дейт сизге, билесизби? 1000 сом бересиңби, уят эмеспи? Көрөк бер, 1000 сом жетпейт мага. Бу нааразымын деп атат сизге. Сиз эмне дейсиз ага? Баржа бол дейсиз да, 1000 сом алып аласыз да, туурабы? 1000 сомго ыраазы болбогон бул кандай мындай крутой тиленчи деген, кайрчы деген, наглый тиленчи дейсиз да, туурабы? Ооба. Сизге Кудай эки бала бериптир, жолдош бериптир, жашоону бериптир. Siz de ошол кайрычы сыяктуу болуп атасыз азыр. Не деп атасыз? Неге эле 10 000 сомум бар? Неге ушул үйүм жок? Неге эле мындай деп атасыз? Кудай сизге кандай отношение кылат? Туурабы, мисалы, ошол жашоо техника ошол да. Кудай айтат, буга берсем да болот экен, нааразы болот экен дейт. Көрдүңүз, сиздин биринчи кыла турган нерсеңиз, биринчи азыркы данный моментке ыраазы болгонду үйрөнөсүз, автоматически жашооңуз уже өнүгө баштайт. Анткени сиз ыраазысыз. Азыр нааразы болсоңуз, автоматически жашооңуз токтоп калат. Азыркы жашоо абалыңыз ушуга келиптир. Неге келиптир? Сиз бүт нерсеге нааразы болосуз. Анан акча аз деп коркуп атыпсыз. Сиз акчаңыз $1 000 болгондо деле гарантияңыз жок, мындай дем аларыңызга кийин. Туурабы? Значит, бирөө контроль кылып атат бул жашоону, туурабы? Кудай контроль кылып атат, туурабы? Акчаңызды да контроль кылып атат. Акча ниче? Азыр ооруп калсаңыз, бирдемке болсо, ага ал акча да жетпейт, туурабы? Мындайча айтканда, сиз азыркы жашооңузга мен ушунча ыраазымын, кубанычтамын деп күнүгө 10 нерсеңизге ыраазы боло баштайсыз. Ыраазы болгонуңузда анан жашооңузду байкай баштайсыз. Эмне болуп атат менин жашоомдо? Так, мисалы, жолдошум бир иш тапты. Уже буну байкашыңыз керек. Байкаганыңызда анан шүгүрчүлүк, анан ыраазычылык сезими ойгонот. Сиз азыр жашооңузду байкабай атасыз да. Байкабаганыңыз үчүн ушинтип эле жашап өтүп кете беребизби деп ушундай болот. А жашооңузду байкаганыңызда уже баягындай кубаныч сезими пайда болот. Түшүнүктүү болдубу? Сиздин бир эле кыла турган нерсеңиз азыр биринчи ыраазы болосуз жашооңузга, мен ушул ыраазычылык жазасыз, анан жолдошуңузга эң жакшы, сиз азыр урушсаңыз как будто иш таап алат да, биздин психология ошондой да. Жүрө бересиңби ошону иште. Сиз жолдошуңузду замкнутый кылып коюңуз да. Бирдемке рисковать эте албай калат, анан кичине иштеп жүрө берет, анан эптеп бир аз акча тапса ошондой кылат. А сиз ошондойго айландырып атасыз жолдошуңузду. Агер жолдошуңузга аябай поддержка кылсаңыз, анда мындай болот, тиңде болот, эч кабатыр болбо. Биз биякта жакшыбыз, анан эме кыла бер, анан ушинтип эме кылсаңыз, ушунча акча табасың, Кудайга шүгүр. Ушул эле жетет, мындан да көп болот деп ушундай сөздөрдү айтсаңыз, ал өзүнө ишенет да, ал жолдошуңуз аяк көнөт дагы чоң иштерди кылат. Ошол. Сабакты токтотолу, не түшүндүңүз? Не сизге таасир берди? Ошо ыраазычылык жазыш керек экен, шүгүр кылып келтириш керек экен.
Siz montip jön эле айтып койдуңуз да, bunun için мындай кылыш керек. Siz дагы мындай Жок, кылып мен. Мындай сезишиңиz керек да bunun için. Кылып Азыр Жақындан беричи жазылып кылып разычылык дегенди кандай десем сиздерге? Мен билбейм, мага ушул аябай таасир берген. Бул дүйнөгө мен келгенде мен ноль экенмин да. Эчтекем жок экен. Азыркы балдарым, келинчегим, ошо сиз жаман көргөн жолдошуңуз, жаман көргөн бирдемкеңиз, ошо жаман көргөн үйлөрүңүз баары итегиле бекер берген. Азыр айтса Кудай, анда макул сага жакпайт экен жашоо, анда алып салайын. Азыркы жашаган үйүңүздү, 10 000 сомуңузду, бала чакаңызды, жолдошуңузду алып салайлы. Манда кыл. Итегиле норма экен, сиздики эмес да, туурабы? Сиз кандайсыз анда? Бирдемке айта албайсыз, анткени алар сиздики эмес да, туурабы? Эчтеке айта албайсыз. Туурабы? Ошон үчүн Кудай алса да берсе да биз эчтеке айта албайбыз. Бирок биз разы болгон сайын Кудай көп бере берген. Бул дүйнөдө ошондой. Сиз мусулмансызбы, эмессизби, жөнөкөй адамсызбы, дүйнөдөгү бүт адам затына эгер разы болгон сайын ал нерсеси көбөйөт, разы болбогон нерсеси көбөйбөй токтоп калат. Эми түшүндүм. Түшүнүктүү болдубу? Сиз ошону жакшы түшүнсөңүз, сизге сезим келет. Сизге ошо разычылык сезим келет. Менин эң маанилүү кыла турган нерсе ошо сезимиңиз ойгонсо, жашооңуз өзгөрө баштайт. Аябай жакшы боло баштайт. Акчаңыз көбөйө баштайт. Балдарыңыз баягы сиз айткан максаттарга кете баштайсыз. Анткени сиз каалаган максаттарга кетиш үчүн азыркы состоянияга разы болушуңуз керек. Эгер сиз азыркы состоянияга разы болбосоңуз, миллионду Кудай берет, текшерип туруп берет да сизге. Ушу макул, сен ушундай кыл, мына бердим. Ошол жерде да жашооңуз аябай жаман болот. Анан ошол жерде да сиз разы болбойсуз. Анткени разы болуу деген сезимди чувствовать эте албай атасыз да, көрбөй атасыз. Сиз эгер чувствовать миллиондар да келет, ага сүйүнөсүз, разы болсо $10 million келет, ага сүйүнөсүз $100 million келет. Бул ушундай кетет. Баардык миллионерлерди карасаңыз, аябай кичине акча келсе деле аябай сүйүнөт. Мен двоюродный байкемден үйрөндүм да Москвада. Кичинекей акча тапты, базарда иштеп атты, өзү миллионер болсочу. Анан кичинекей акча тапты, мындай бир товар сатып койду. Ошого аябай сүйүнүп атат да алчы. Мен айлыгым көп, мен сүйүнө албайт элем да. Ошондо түшүндүм мен неге байыбай атат экенмин. Менин байыбаганымдын себеби мен келген акчама разы болбой, сүйүнбөй жатыпмын. Постоянно жетпейт эле. Неге жетпейт? Же үй албайм, бир иш кыла албайм, мына болбойт, элдерди кара. Булардын баары Кудайга аябай чоң критика. Кудай сүйгөн кишисине аябай жакшы кылат, туурабы? А Кудай сизди кантип сүйүш керек? Сиз бир нерсеге жаш балаңызга бир подарка алып берсеңиз, кымбат баалуу, "О, апа, рахмат" деп сүйүнсө жакшы көрөсүз да. Апа, ушуну алып келдиң беле? Мынтип ыргытып берсем не кыласыз? Аябай жиниңиз келет, туурабы? Сага алып бергенден көрө сага мына неде бизде буну жегенче балени же деген сыяктуу. Көрдүңүзбү мындай? Сиз өзүңүздү түшүнүңүз, сизге Кудай кандай натыйжага ошону түшүнүңүз. Ошого жараша иш кыласыз да, бүттү. Болуп жанда. Түшүнүктүү болду да, сиздин бул жерде эчтеке албасаңыз да бир нерсе алыңыз, эки нерсе алыңыз. Сизден суранчы. Бир, разы болгонду үйрөнүңүз, экинчи, жолдошуңузду аябай мактаңыз, жолдошуңузду урушпаңыз. Жолдошуңузду урушсаңыз, сизге зыян. Баардык аял кишилерге айтайын, ким жолдошуну урушса, өзүнө зыян, же эркектерге айтайын, аялын урушса, өзүнө зыян. Өзүнү артка тартып атат деген сөз. Жолдошуну замкнутый кылып койгон. Көчөдө мындай эрки жок, чечкиндүү боло албайт. Ошон үчүн биринчи аялы аны угуп, ага поддержка кылыш керек. Анан эшиктеги угат. Эгер сиз эгер жолдошуңуз урушсаңыз, көчөгө чыкканда урушуп кеткен да, туурабы, аял менен аябай бирөөдөн коркуп, иште кыла албай мындай жүрөт да. Эгер сиз аябай мактасаңыз, сен азаматсың, мындай кыласың, сендей адам ушу Москвага иштесе, бир көп нерсени кылабыз бuydu. Ушундай поддержка кылсаңыз, иши жок болсо да, акчасы жок болсо да, көчөдө баягындай Макгрегорго окшоп жүрөт да. Корозу. Анткени көчөдө не болсо не важно, зато менин аялым мени сүйөт. Менин аялым поддержка кылып атат. Менин аялым мага ушундай энергия берип атат. Сиз ошондо акчаңызды ошо жолдошуңузга энергияңыз менен айландырып аласыз акчаңызды. Сиздин энергияңыз жолдошуңузга берген акча менен айланып кетет да ушундай. Көп аялдар буну түшүнбөй тескериси кылат. Жолдошум урушсам жакшы акча табат экен деп. Мына, пожалуйста, сиз ушуга качан урушуп келдиңизби? Акча таптыбы? Тапса урушуп кете бериңиз, анда жакшы метод экен.
Бирок андай жок болсо, значит өзгөртүңүз. Siz hazır Жок, постоянно ошо урушкандан бери 0га түшүп калды, 0. дагы бир аз урушсаңыз минуска түшүп кетет элеңиз. Азыр дагы жакшы 0да турат экенсиз. Анан 10 000 сомуңуз бар экен. Ошо сыяктуу. Анан дагы бир неме, чындап кааласаң болот деген чын экен. Мен жаңы эртеден бери сиздин мурунку эфирди көрүп аттым да, көрүп узак болуптур. Анан өтө кааладым да, мен дагы ушундай прямойго кошулсам деп ойлодум. Мына арадан эч канча өтпөй мен өзүм кошулуп калдым го. Эми караңыз, бул ушундай закон, бул ушундай иштейт. Сиз буну унутпаңыз, буну өзүңүзгө колдонуңуз. Башкаларга үйрөткөндүн да кереги жок. Мындай экен, тигиндей экен деп башкага үйрөткөн кереги жок. Сиз өзүңүздүн жашооңузду колдонуңуз, техникаларды, байыңыз, бактылуу болуңуз, эме кылыңыз, башкаларды ойлогон кереги жок. Анткени башкаларды ойлосоңуз мындай болот. Сиз өзүңүз үйрөнбөйсүз да, өзүңүз кылбайсыз да, бирөөгө үйрөтөм деп өтүп кете берет. Анан өзүңүз байыбай каласыз, өзүңүз бактылуу боло албай каласыз. Анан элдер айтат сизге, өзүңдү карашы дейт, туурабы? Анан осол болуп каласыз, биздин сөз боюнча. Ошого биринчи мен азыр тренинг кылганда ар ким өзүн ойлосун. Бул тренинг мен үчүн деп айтсын деп тренингдерде айттырам да. Сиз биринчи өзүңүзгө келиңиз, башка бирөөнү ойлобоңуз, элди ойлобоңуз. Сиз өзүңүз үйдө тыкан, таза, бүт тамактарыңызды жасаңыз, өзүңүздү сыйлаңыз, жакшы кийиниңиз, таза кармаңыз бүт жериңизди, балдарыңызга жакшы сүйлөңүз. Ушулардан баштасаңыз, анан мындай энергия көтөрүлөт. Мондай чоңоет дагы, бул сыртка ташат. Качан сыртка ташканда, анан итак эле элдер сизден үйрөнөр. Ошо. Анда ийгилик каалайм, менде убакытта болуп калды, Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен азыр сактаганга аракет кылам, сактап койсом, кайра өзүңүз кайра көрөрүңүз. Анткени бул тренинг сиз үчүн болду, сиздин жашооңуз үчүн болду. Башкаларга да балким окшош жагат болушу мүмкүн, эчтеке эмес. Ийгилик каалайм, жолдошуңузга сөз салам айтыңыз. Ссылканы жибериңиз жолдош. Рахмат. Ал аябай күч алат буюрса. Жакшы туруңуздар. Чоң.